Türkiye менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу боюнча эки тараптуу, көп тараптуу дээрлик бардык маселелер талкууланды. Бул саясий маселелер, азыр дүйнөдөгү эки өлкө үчүн дагы көйгөйлүү болгон суроолор кеңири талкууланды. Ар түрдүү эл аралык уюмдардын алкагында кызматташуу боюнча бардык маселелер талкууланды. Бул Бириккен Улуттар уюмунан баштап, мисалы ЭКУКнун алкагындагы кызматташуу, ошондой эле Түрк кеңешинин алкагындагы кызматташуулардын баары талкууланды. Анын сыртында биз өзүбүздүн аймактык региондогу ар түрдүү уюмдардын алкагында болуп аткан кызматташуу боюнча маалымат берип, эки өлкөнүн кызыкчылыгына туура келген бул уюмдарды кандай болуп жалпы колдонсок болот деген маселелерди дагы кеңири талкууладык. Эми Түркия менен Кыргызстан бул тарыхы бир болгон, каада салттары бир болгон, тилдерибиз бир группага кирген, түрк тилдүү группаларына кирет. Ошонун сыртында динибиз бир болгон, бир тууган мамлекеттербиз. Кыргызстан көз карандыстыгын алгандан баштап Кыргызстанда биринчи элчилигин ачкан бул бир тууган Түркия мамлекети болгон. Ошо 29 жылдардын ичинде ар түрдүү убакыттар болду. Бир убакыттарда биздин арабыздагы мамилелер өзгөчө активдешти, өзгөчө кеңири болду. Кээ бир кыска мөөнөттөр болду, ортобуздагы мамилелер бир аз салкындаган убакыттар болду, ар түрдүү жагдайлар менен. Анан ошондуктан бул жолку Кыргыз Республикасынын президенти Саднуркожо Жапаров мырзанын Түркия болгон сапары, расмий сапары өзгөчө маанилүү эле. Мен айтат элем, жогорку деңгээлде өттү. Биринчи саясий кездешүү болду эң жогорку деңгээлде. Баягы жалгыз көрүшүүлөр болду, араларында сүйлөшүүлөр болду эки президентибиздин ортосунда, эки президенттин ортосунда. Анын сыртында мен жана айтып кеткендей стратегиялык кызматташуу боюнча жогорку кеңештин жыйыны болуп өттү. Ал жерде саясий маселелерден тышкары экономикалык маселелерге кеңири токтолдук. Экономикалык маселелер боюнча жалпы эки өлкөнүн ортосундагы соода көлөмүн 1 миллиард долларга чыгаруу боюнча макулдаштык. Анын сыртында келечекте Түрк-Кыргыз өнүктүрүү фондунун түзүлүшү маанилүү экенин өзгөчө белгиледик. Бул маселенин дагы баягы бул кандай түрдө болот, кандай түрдө түзүлөт, аны биздин экономика министрлери сүйлөшүп башташты. Анын сыртында биз үчүн өзгөчө маанилүү болгон бул Түркиядагы кыргыз жарандарыбыздын укуктарын колдоо болчу жана алардын бул жардагы жашоосун жеңилдетүү болчу. Ишке орношуу, бул жерде жүрүп туруу, кирип чыгуу боюнча маселелерин ал боюнча дагы биздин президентибиз Саднуркожоевич анын өзүнүн оюн айтты. Мисалы ошол визалык режимде азыркы 90 күндүк визасыз режимде мүмкүн мөөнөт узаруу боюнча сунуш берилди. Анан эми түрк тарабы карап чыгууга макул болушту. Келечекте мен ойлойм бул маселе дагы оң жагына чечилет го деп үмүттөбүз. Анын тышында Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы авиа каттамдардын санын көбөйтүү боюнча маселе бар эле. Мисалы жумасына 22 рейстен 28ге чыгаруу боюнча аны Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган мырзанын өзүнүн мындай саясий чечим менен, чечкиндүү кадам менен 28ге чыгарып беришти. Анын сыртында бизде 8 эл аралык документке кол коюлду. Бул ар түрдүү протоколдор, меморандумдар, келишимдер, мисалы айыл чарба багытында, экономикалык багытта, маданий кызматташуу боюнча багытта, жаштар саясаты, спорт багытында, автордук укукту коргоо боюнча багытта. Анан эми биздин өзүбүздүн баягы салтка айланган тышкы иштер министрлигинин аралыгында, эки өлкөнүн ортосундагы тышкы иштер министрлеринин арасында жакшы тыгыз бир туугандык кызматташуу бар. Бул жолу дагы бар кеңири бир жол картасына, протоколго кол койдук. Мындан ары кызматташуу боюнча бири-бирибизге бардык эл аралык деңгээлде эки тараптуу мамиледе кызматташуу, көмөк көрсөтүү боюнча, колдоо боюнча макулдашууларга кол коюлду. Анан эми анын сыртында жана мен айтып кеткендей биздин бул жактагы жарандарыбыз менен кеңири
кездешүү болду. Алар көп маселелерди көтөрүштү. Ал маселелердин баардыгын кеңири бир кагаз жүзүнө түшүрүп, бир жол картасын жазып, кече күнү мен Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу бир тууганыбыз менен жолуктум. Аны менен жолугуп, Сулейман Сойлу Түркиянын ички иштер министри, ал министр катары эмес, ал белгилүү саясатчы катары дагы, чечкиндүү саясатчы катары дагы белгилүү инсан. Маселелердин дээрлик бир 90%-ин ошо сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен чечилди баардыгы. Ал эми мисалы бул жакта иштеп аткандарыбыздын мыйзамсыз жүргөндөрдү мыйзамдаштыруу, ошондой эле баягы визасы менен өтүп кеткендерди Түркиядан чыгарып кара тизмеге киргизүүдү, аларды кара тизмеден чыгаруу боюнча көп маселелер, кечээ аналардын санын айтпай эле коеюн, эми ал көпкө созулуп кетет, көп жакшы жагына чечилди. Биздин элчиликтин кызматкерлери менен, Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкерлери менен, бул жактагы миграция кызматы, ошондой эле ички иштер министринин жетекчилиги кечээ чогуу биз жолугушуп, мындан ары баягы чогуу кызматташа турган болуп, бир тууган эки өлкөнүн деңгээлинде кызматташа турган болуп, жакшы макулдашуулар болду. Ошондой эле эки өлкөнүн президенттеринин ортосундагы сүйлөшүүдө аскери техникалык кызматташуу боюнча дагы суроолор көтөрүлдү. Эми ал көбүнчө Түркия тарабынан Кыргызстанга грант жазалып, грант иретинде аскери техникалык жардам берүү боюнча. Эми бул ал жалпы сүйлөшүү болду. Эки өлкө ортосундагы биздин коргоо министрлери эми өздөрүнүн сүйлөшүүлөрүн башташат. Алар эми Кыргызстандын мукташтыгына жараша Түркия тарабы аскери техникалык жардам берүүгө дайын болгондуктарын билдиришти.